ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Бүгүн дагы оозумдагы сөзүм ааламдардын нээси болгон жаратуучусу, биздин жаратуучубуз, ээбиз, кожобуз, кыяматтын падышасы, падышалардын падышасы, ырыскы берүүчүбүз. Аллахыбызга чексиз мактоолор болсун. Жана бизди ушул жашоодо жетелеген, үйрөткөн, шыктандырган, жол көрсөткөн, биз үчүн жанын аябаган үммөт ээси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң салам алейкум Кыргызстан. Адаттагыдай эле бүгүн да 5-каналда Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек. Бүгүн биздин мына ушул маусум деп коебузбу, сезон дейбизби? Бүгүнкү акыркы чыгышыбыз. Аллах субханаху ва таала быйыл Орозодо 30 күн долбоорун 5-каналдан чыкканды насип кылган экен. Сиздер менен туп-туура бүгүн 29-чу чыгарылышта жолугуп отурабыз. 29 күн бою сиздерге колубуздан келген кызматты кылдык. Күнүнө 40 мүнөттөн Кыргыздын ушу менмин деген уулдары, эң алдыңкылары, эң сүйүктүүлөрү, ушул кыргыз мусулман үммөтүнүн алдыңкылары келип сиздер менен баарлашып атты. Жана сиздер да алардан пайда алып аттыңыздар, ойлорун угуп аттыңыздар, жана сиздер да алардын сөздөрүнө үндөш болуп аттыңыздар. Эми бүгүн акыркы күн. Бүгүн бир жыйынтык чыгарганга аракет кылалы. Мен кече ода кылгандай эле бүгүн бир өтө ширин сөздүү устазды чакырам дегем. Ал устазыбыз бүгүн бизде студияда. Салам алейкум устаз. Алейкум ассалам. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын муфтийдин ордун басары Аким Устаз Сергешев. Устаз, мен сизди чакырганда да айттым, бүгүн эми жыйынтыктайбыз дедим. Жакшы. Башында да чакыргам, мукаддимат, эми жыйынтыктаганы. Биз бир ай эмне кылып койдук, агай. Кеде билбей да калабыз да, жакшылыкты да кеде билбей калабыз, кеде жамандыкты да билбей калабыз, эмне кылып алганыбызды. Мына ушул Орозодо эмне кылып койдук? Эмне иштерди жетиштик? Түшүмүбүз эмне болду? Ошол жөнүндө бир айтып беришиңизди каалайт элем. Жана алымдар айткан, Орозону 3-кө бөлүп, 3-10 күндүк. Биринчиси Аллахтын рахматы. Рахматыны алдыкпы, агай? Экинчи 10 күндүгүндө Аллахтын кечиримине жеттикпи? Үчүнчү 10 күндүгү Аллахтын азабынан, тозоктон кутулуу күндөрү дейт. Кутулдукпу, агай? Кадыр түндө эмнени алдык? Жана буну Орозодон чыкканда, жана түштүктө пахта терген ел этегин карайт го. Этегибизде эмне бар? Кампабызда эмне бар? Ошол жөнүндө айтып беришиңизди каалайт элем. Эмнеге сизден сурадым? Аллах таала айтат, билимдүүлөр билет дейт. Сизди билет деп чакырдым, агай. Астагфирулла, жок. Сөзүмдү ырайымды жана боорукер улуу жараткан аты менен баштайм. Улуу жаратканга дагы мактоолорду, алкоолорду айтуу менен ал заттан жалпы пенде затына устат катары, үлгү катары, өрнөк катары келген Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдарды жолдойм. Аны менен кош эле 5-каналдын жалпы эмгек жамааты менен бирге ушул 30 күн Орозодо деген 30 күндүк Орозо аттуу теле долбоорду алып чыккан сизге терең ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде 30 күн бою элге зарыл болгон же керек болгон же алар издеп аткан, же алар сурап аткан пайдалуу маселелерди чагылдырып кызмат кылгандыгыңыз үчүн Аллах таалам чексиз сабапторду берсин. 30 күндөгү болгон жакшылыктардын өзгөчөлүгү Орозодогу. Бул ар бир жакшы амал 70 эседен 700 эсеге, 700 эседен сансыз эсеге Аллах таала субхана таала өзү билген даражада кабыл кылат. Аллах таала субхана таала ушул каналдын жетекчисине, ушул каналдын кызматчыларына, анын ичиндеги долбоор ээсине ошол чексиздиктерди берсин. Айтканыңыз келдин. Экинчиден, бул 30 күндүк Орозону аяктоо менен биз эмне кылдык дегенде мен айтат элем, биз 30 күн ачылган мектепке кирдик дагы ошол мектепти бүтүп атабыз. Бүгүн бүтүрүү кечеси. Бүгүн бүтүрүү кечеси. Бүгүн бүтүрүү аземи бүгүн. Кайсы бир окуучу 5 деген бага татыктуу болуп, Кудай алдында татыктуу сиз айтып аткан ошол рахматка да жетишип, ошол кечиримге да жетишип, ошол оттон да кутулуп, чыныгы азатка ээ болуп,
чоң олжо менен кызыл дипломду алып салтанаттын бакыттын үстүндө. Кайсы бир окуучу орто баа алды. Кайсы бир окуучу төмөн баа алды. Кайсы бири таптакыр мектепке да астанасында бут кое албай, караңгы боюнча сыртта калып, ал мектеп жөнүндө дареги да кабары да жок болуп дайынсыз. Айтайын дегеним, улуу ай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткандай, бул мектеп айы болчу. Кучагын жайып киргиле деп жарыя салып келген учурда жакшы окуучу, жакшы жыйынтыкка жетсем деген жакшы илгери үмүт менен аракетин жасагандар алгачкы 10 күндүктө ушул айда бекитилген чексиз сооптор менен кошо эле Аллахтын рахматына жетишти. Бул эмнеден көрүнөт? Көрүнөбү ушул бизге? Сөзсүз түрдө көрүнөт. Аллахтын рахматына жеткендердин белгиси болобу агай? Болот. Буларды биз пенделик көзүбүз менен балким көрө албай калабыз, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистериндеги маалыматтарга таянсак жетет. Маалыматтары бар, аламаттары дагы бар. Эң жакшы аламаттардын бири алгачкы 10 күндүктө Алланын кечиримине жеткен адам өзү кечиримдүү болуп калат деген сөз айтат. Рахматына жеткен адам боорукер болуп калат. Ырайымдуу болуп калат. Ал эми экинчи 10 күндүктө кечиримге жеткен адам кечиримдүү болуп калат, кечире алат башка бирөөнү. Ал эми толук орозого ээ болгон адам чыныгы момундук сыпатка ээ болуп, отко татыктуу болбогон адамга айланат. От харам. От харам. Бул кишиге жаман айтууга да оор. От эмес, азап эмес, ал адамдын жүзүнө карап катуу сөз айтыш оор болуп калат. Биз акыбалдын же ал адамга бирөө катуу айта албайт. Бирөө катуу айтпайт. Ал адамга бирөө катуу сөз менен кайрылай албайт. Ал адамдын көзүнө тиктеген учурда ал адамдагы болгон Алла салган хайбат деп коебуз, сөрү деп коебуз. Алла салган нур деп коебуз. Анын натыйжасында ал катуу сөз айткандан дая албайт. Себеби дегенде ал Алланын берген сооп катары берген. Же болбосо 30 күндүк жасаган амалдын кайтарымы катары сунган бир сыйлыгы болот. Машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул айды өзгөчөлөгөн мезгилде бир коркунучтуу сөз менен өзгөчөлөгөн. Маңдайы менен жер сүзүп наалатка калган адам болсун деген. Ошондо Жабраил келип айткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амин деген. Ушул амин деген сөздү укканда сахабалар таң калып, "Я Расулалла, бул кандай адам болду экен? Сиз эмне жөнүндө айттыңыз? Эмнени айткыңыз келип амин дедиңиз?" дегенде Жабраил келип мага кабар берди. 30 күн орозодо жашап, бирок кечиримге жетпей калган адамга наалат болуп, маңдай менен жер сүзүп кордолуп калсын дегенде мен туура эле бул. Алладан ошончолук ырайым келсе, Алладан ошончолук жакшылык келсе, Алладан ошончолук өзгөчө сааттар, күндөр келсе, түндөр келсе, мына ушул жакшылыкка моюн сунбай, жакшылыктан алып калбай, кечиримге ээ болбой, жыйынтыгында четте калган, мектептен өтпөй калган, сыноодон жыгылып калган. Киргенде эмес, сыноого. Киргенде эмес. Сыноого киргенде эмес. Елесетиңиз, бул Алланын мектеби болсо. Алла бул мектепти жөн эле ачпастан, бул мектепти толуп ташып аткан жакшылыктары менен ачса. Каалайсызбы кечирим бар болчу. Каалайсызбы ырайым бар болчу. Каалайсызбы азаптан, тозоктон кутулуп калуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Анын ичиндеги болуп аткан адамдын өзүнүн турпатына сиңирилип, турпаты менен куюлушуп калган, толуп аткан бизди оңдой турган көйгөйлөрүбүз бар эле. Куранда Алла Таала субхана ва таала аузу биллахи минеш шайтанир ражим инна Аллаха ла югаййиру ма би каумин хатта югаййиру ма би анфусихим. Алла Таала эч бир коомду оңдоп койбойт, ошол коом өзүнүн ичиндеги нерселерди оңдобосо. Биздин ичибиздеги нерселер эмнелер эле? Биз ибадатка келгенде жалкоо элек. Мамилеге келгенде орой элек.
Адеп ахлакка келгенде копол элек. Иш тутууга келген учурда чоркок элек. Бирөөнүкүн байкатпай алып койгонго, бирөөнү алдап койгонго, бирөөгө оор айтып койгонго, тилибизге келген учурда таптакыр биз эмес элек. Тилибиз каалаган жагына чуркап кетчү. Жалганын дагы, орду жогун дагы, кыйбатын дагы, ушагын дагы барысын тилибиз сүйлөп салчу эле. Балким бүгүнкү күндө да сүйлөп атат. Эгерде ошол мектепти жакшы бүтпөй калган болсо. Пейлибизге келгендечи. Эч кимди кечирип коюу жөнүндө ойлонбостон туруп, башка бирөөнү күчкө салып кечирим сураганга алып барганга барабыз биз. Болбогон суратабыз күчкө салып. Башка бирөөнүн эмгегине, акысына, чөнтөгүнө, казынасына кол салууга келген учурда биз өзүбүздүкүнөн дагы татыктуураак кылып, жоксо өзүбүздүкүнөн дагы жакшыраак кылып пайдаланганга барабыз. Бирөөнүкүн. Ал жерде коркпойбуз. Бирөөнүн укугу бар эле, башка бирөөнүн акысы бар эле. Бул башка бирөөгө таандык эле деген сезим жок болчу. Балким ошол сезим менен дагы эле калып жашап атабыз. А бирок орозо эмнен айылы десек, орозо мына ушул жамандан жакшыга, жакшыдан дагы жакшыраакка болгон өзгөрүүнүн айылы. Агай, мен сөзүңүздү бөлгүм келбей атат. Кудай күбө. Бирок мыйзам бар. Айтылбаган. Каналдын өзүнүн талабы бар. Бир уртамга ушу рекламалык паузабыз бар. Уруксат берсеңиз. Рекламадан кийин көрүшөбүз. Иншалла. Ассаламу алейкум, назарыңарда 5-чи канал, Орозодо 30 күн долбоору менен мен Мыктыбек Арыстанбек. Бул саламдашканым бизде азыр кимдер көрүп аткан болсо, жана кимдер жаңы кошулган болсо. Бүгүн бизде студияда устазыбыз Аким Эргешев. Агай, уланталы сөзүңүздү. Ооба. Мен дайгы байкы суроонун эми экинчи тепкичин берейин. Ушул мектептен бүтүп чыккандар эмнени алат? Ийгиликтүү бүтүп чыккандар. Билесизби, бул мектепти ийгиликтүү бүтүп чыккандар кызыл диплом алат. Алар артыкчылык баракчасына ээ болот. Биз дайыма өзгөчө балдарга баа беребиз. Өзгөчө сыйлык беребиз, өзгөчө орун беребиз, өзгөчө айлык беребиз, өзгөчө даңк беребиз. Өзгөчөлөйбүз. Мына ошондой эле бул орозодо өзгөчөлүккө ээ болгондорго Алла Таала субханала таала түбөлүк адамдар чыга албай калган, оттон куткарылган сыйлыкты берет. Билесизби бул эмне? Бул айдын өзүнүн бир күндүк орозосу адамды 70 жыл дозоктон алыстатат. Бир күндүгү. Эмнеси менен агай? Бул жөлө ачка жүргөндүгү же кандайдыр бир же кармадым дегенден урматы? Маселе адамдын Кудай астындагы болгон түз мамилесине, калыстыгына. 70 жыл. 70 жылдык аралыкка. Адам ачка жүрүшү мүмкүн. Адамдар 18 саат эмес, 24 саат, 28 саат, 36 саат, 42 саатка чейин, аялдар 3 суткага чейин ачка жүрө алат. Эгерде чындап ачка жүргүсү келсе жүрө алат. Бирок 3 сутка жүрсө дагы ал өзүнүн кайсы бир койгон максатынын аркасында жүрсө, ага кайсы бир кайтарым бар беле десек, жок. Бул жердеги нерсе бул көкүрөккө байланышат, ыйманга, акыйдага байланышат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен сама рамадана иманан ва ихтисабан." Аллага болгон ыйманы менен, Аллада болгон эсепке ынануу менен орозо кармаган болсо, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi. Жашоодо өткөрүп кеткен бардык кейиштүү, жаза баскан, тая баскан, билип кылган, билбей кылгандыктан Алла Таала субханала таала кечирет деп атат. А кечирилген пенденин орду каякта? Оттон азат болуп ал бейишке кирет. Эми караңыз, мектепке кирген адамдар кандай ийгиликке жетише алды? Эгерде биз айтып аткандай бага татыктуу болсо, чындап эле биз жогору жакта айткандай эле биздин өзүбүздү өзгөртө турган нерселер көп экендигине биз ынандык.
карап көрсөңүз, биз намаздарыбыз толук болуп калды 30 күн ичинде. Күчүбүз жетет экен. Бир кылчайып карайлыкчы. Биз уйкуну азайтсак болот экен. Биз ашыкча жегенди дагы токтотсок болот экен. Ашыкча сүйлөгөндү дагы токтотсок болот экен. Кайсы биринде бир адатка айланып калган, оозунан бир жаман сөздөрдү чыгара турган, адатка айланган бир адаты болсо, андан да кутулду. Дуа кылсак да болот экен. Дуа кылсак да болот экен. Башка бирөөгө кайрымдуу болсок да болот экен. Кур'ан ачсак да болот экен. Мен убактым мурда бир күнүм бир көзүрмем болсо, жок дегенде биз азыркы күнүбүздү 3 көзүрмемге узарттык. Убактымды да узартсам болот экен. Бул эле эмес, адамдар өздөрүнө илештирип алган илдеттерден да кутулса болот экен. Тамеки чеккендер токтотту. Насвай аткандар токтотту. Пивону, аракты, же кайсы бир дагы бир наалатыны оозуна жакындатпай кое алды. Адамда эрк бар экен го. Чечкиндүүлүккө барса болот экен го. Алла Таала ошон үчүн айтып атат, өзүндөгү нерсени өзгөртмөйүнчө Алла Тааланы өзгөртпөйт деп атат. Биз жакшылыкка барганга күчүбүз жетет экен. Жамандыктан баш тартканга кудурет жетет экен. Колубуздан келет экен. Колубуздан келет экен. Мына 30 күн көрсөттү бизге. Бул ай эмненин айы дегенде, бул айды көпчүлүк алымдар бул өзгөрүүнүн айы деп айтат. Элестетиңиз, жер бетиндеги, мен дайыма элге кайрылган учурда, ушундай теле радиого чыккан учурда дайыма көрүүчүлөрдү чакырып кетет элем. Ушундай деп. Келгиле урматтуу көрүүчүлөр. Бир көзүрмемге бир кыялданып көрөйлүкчү. Жер бетиндеги адамдар ушундай 30 күндө мусулмандар өзгөргөндөй болуп, өзгөргөн болсо, жер бетиндеги жашоо эмнеге айланбак? Элестетип көрөйлүк. Жер бетинде адамдар бири да ушак айтпаса, кайым айтпаса, уурдабаса, урбаса, зордобосо, зулумдук токтосо, кан төгүү токтосо, адам биринин укугун бири тебелөө жеген жок болсо, адамдар ар бири өзүн Кудай айткандай кылып мыйзам менен жашаган болсо, анда биз бейишти бул жерде курдук го. Кегиле ошол бейиш үчүн кыялданайлык деп келем да. Чындап эле. Биз бир аз мезгилге көзүбүздү жумуп кыялданып көрсөк, ошол жашоо биздин колубузда турат. Балким тилекке каршы биз ошол мыйзамды колдонбогондуктан бүгүнкү күндө адамзаты айванаттардан эмес, жырткычтардан эмес, шайтан наалаттан эмес, балким адамдын өзүнөн көбүрөөк жабыр тартып келет. Өзүнө өзү, анан өзүнө окшогондордон зыян берет, өзүнө окшогондорго зыян жеткизет. Өзүнө окшогондордон зыян тартат, өзүнө окшогондорго зыян жеткирет. Эгерде биз мына 30 күндө өзгөргөндөй болуп, өзгөрүүнү биз дагы жакшы окуучу болуп, ошону кармап калсак 11 айга, анда жок дегенде Кыргызстан коомчулугун өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк барбы десек, 100% бар. Колубуздан келет экен. Колубуздан келет экен. Коомдун колунан келет экен. Коомдун колунан келет экен. Бардыгы ораза кармады, бардыгы тыйылды. Чубак ажы тамашалап айтып коет. Молдонун кылганын кылба, айтканын айт, кылганын кылба. Айтканын айт, кылганын кылба деген сөздү айткан келгенде жооп катары айтат го. Сен молдонун айтканын кылсаң деле кылганын кыла албайсың деп. Ал деген сөз чындап эле динге бел байлап, Кудай Таалага баш ийип, пайгамбарды өрнөк тутуп, кайсы бир чечкиндүүлүккө барып, караңыз. Ал өзгөртүүнү кааласа, анда эч ким кыла албаганды кыла алат. Кыла алат, албетте. Кыла алат. Көрдүңүзбү? Мына бул ай ошол жакшы амалга бут койдуруп, жаман амалдан, жаман иштен бут тостурган ай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондуктан шайтандар кишинделген деп айтат. Шайтандар кишинделген деген сөздү биз түз кабыл ала турган болсок, анда биздеги болгон рахатты Кытайлар дагы, Батыш дагы, орустар дагы, башкасы дагы, мусулман эместердин барысы жыргап калмакта баягы балейден кутулуп. Туурабы? Туура да. Шайтандар камалган.
себеп дегенде. Алар бизге окшоп орозо тутпай эле алар жыргалга кирмек да. Бизге окшоп 18 саат сууну эңсебей эле эмне жыргалга кирмек. А бирок момун мына 30 күн ичинде саатынан саатына чейин адал деген азыкты эмне кылды? Алла үчүн деп артка. Муну мен жаратканым айтты эле. Шайтандын кишинделигени ушул эмеспи? Ал Адам өзүнүн амалы менен кишенде. өзүнүн амалы менен кишиндейт. Аллага болгон таянычы менен, Аллага бул акыйданын маселеси. Муну көпчүлүгү Аллах Таала өзү кишендеп койду. Кишиндеп койду. деп Мага түшүнөт. коркунуч жок дейт. Шайтан түрмөдө. Шайтан түрмөдө. Шайтан ошол учурда анын жанында тургандыгын сезбей атат. Шайтанды ал кишендеш керек болчу. Рамазанда да шайтан кишенделбейт. Эгерде мен өзүм аны кишендебесем. Кишендебесем. Мына. Маселе ар бир жасалынган амал өзүнүн кайтарым ордун табуусун адам сезе билсе, анда адамдар шайтанды кишендеп коюуга күчү жетет. Кайра айтам, маселе бул жакта. Демек, агай, муну бир айдын ичинде биз шайтанды да кишендей алат экенбиз го. Шайтанды жеңе алат экенбиз. Шайтандын өзүн шайтанды чакырык, шайтанга сакырык салып, шайтанды шерик кылып, шайтанды жардамчы кылган напсибизди биринчи эмне кылабыз? Кишендейбиз. Аны чакырып аткан напсини кишендейбиз. Бүттү. Напси кишенделгенден кийин шайтанга чакырык салынбайт. Себеби дегенде мен орозо эмес мезгилинде, кайсы мезгилде таңкы намазды тахажжуд окудум эле, мындай эстеп көрөйүн да. Канча жолу. Эгерде ручка менен кагаз алып туруп санасам, ал саналуу гана чыгат бир жылына. А бирок мен 30 күн бою окудум го. Мен 20 намаз окулуп атты. Караңыз. Мен таңдын атканын жылдын башка мезгилинде көрдүм беле өзү бир жолу. Мен жалпы элге айтып аткам. Мына өзүбүзгө баа берип көрөлүк. Жөн эле Кудай Тааланын сунган таңын атканын көрдүм беле. Байкуш кээ бир адамдар өмүр бою таңдын атканын көрбөй өтүп кетет. Өмүрүндө кайсы бир зарылчылык менен ойгонуп калса дагы, аны ошол зарылчылыктын аркасындагы көйгөй түйшүк менен аны байкабай дагы калат. А бирок Аллага иман туткан адам ошол таңдагы болгон кечирим менен кошо, таңдагы болгон бир чоң кубулуштар менен, ырахат менен таңдын сүрүлүүсүн 30 күн бою көрүп, ошонун эмнеси менен даамы менен жашайт. Таңды атыра алат экенбиз го. Таңды атсак болот экен го. Таңды атырганга күч жетет экен го. Кечкисин куптан намазын жыгылып тыгылып атып окуйт элек 20 рекетти кошуп окуп койсок болот экен го. 1,5 саат 2 саат туруп. Бизде күч бар экен. Эрк жок экен. Жок, эрк эле бардыр агай. Эркти ишке салчу эмес экенбиз. Чуус эмес экенбиз. Эрк жатса керек. Айтып атпаймынбы? Биз бир гана тизгинди, нафс тизгинин, же болсо өзүбүздөгү болгон кол тизгинди нафске тапшырып берип коет экенбиз да. Нафс болсо дароо шайтанга өткөрүп берип коет. Жыйынтыгында биз эмнеге? Биз уйкуга берилебиз, жалкоолукка берилебиз, жалганчылыкка берилебиз. Эчтекемиз пендечилик эми, заман ушинтип атпайбы? Заман ушундай болгондон кийин заманның бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дегенге анан кийин адам өтө баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу кесе айткан ошондон айтты. Заманың жаман болсо сен жакшы боюнча кал. Заманың жакшы болсо жакшылардан жакшысы бол. Нафсиңди жакшылап тескеп жөнгө салгандагы адамдар заманга баш ийбе. Заманга баш ийбе, машалла. Караңыз. Шылтоо кылба заманды. Шылтоо кылба. Эми коом ушинтип калбадыбы? Эми көчөнүн баары эле ушинтип калбадыбы? Бул үмүтсүздүк. Мына ушул шайтандын чакырыгы. Ушул шайтандын биринчи чакырыгы. Биз коомчулукту ушуга чакырып кетебиз. Эч качан айлаңыңардагы болуп аткан кейиштүү окуяларды көрүп үшкүрүнбөгүлө. Жашоо ушул турбайбы? Баарды бүтүптүр деп. Жок. Баарын өзгөртсөк болот. Кантип сиздеги болуп аткан өзгөрүүдөгүдөй кылып өзгөртсө болот.
Эң туура. Дүниенің бардығы бұзылып кетсе да, барлығы бүлініп кетсе дағы. Аллахыңдың алдында өзің жооп бересің. Өзің жооп бересің. Өзің ушул жерде жөнгө сала турган, оңдой турган мен деп адам Милдетти алыш керек. алыш керек. Аны бирөө вертолет менен келип бербейт. Эч качан. Эч качан инопланетяндар келип туруп биздин жерибизди оңдоп койбойт. Эч качан немистер же кытайлар же орустар же башкалар келип бизди оңдоп койбойт. Эч качан. Эгерде бизге алар келип туруп вагондогон евролорун же доллардан төгүп салса дагы, биз могул көйгөйдү биз аны менен оңдой албайбыз. Себеби бул биздин ичибизде. Ичибиздедир. Буга өзүбүз гана кире алабыз. Өзүбүз гана кире алабыз. Өзүбүз гана мамиле тута алабыз. Мамиле тутуунун жолун Кудай Таала өзү даанышман зат экен, моунда кылып сунуп коюптур. Караңыз. Биз анда жада калса сезбей да калдык. Бул эмне эле? Качан өзгөрүү болгондон кийин анан мен күчтүү турмаймынбы? Чындап эле мен күчтүүмүн. Менде чечим кабыл алуу кудурети бар экен го менде. Мен жебейм дедимби, жебей кое алам. Мен ичпейм дедимби, ичпей кое. Эгерде мен 30 күн ичинде адал нерсеге ошол чечимге бара алсам, анда калган 11 айда арам аттууга биз кантип чечимге бара албайм? Болгону баягы эле заман ушуда эми мен досторум барда дагы отуруш башталат да деген гана сөздөн кутулуш керек экен. Көрдүңүзбү? Болгону эле ушул. Мен ойлойм, орозо айы бизге эмнени сунду дегенде, орозо айы бизге чоң өзгөрүүнү сунду. Мени чочулаткан бир маселе бар. Кээ-бирки адамдар орозону өзүнчө кылып карайт. Орозо ачылганда орозого кирет дагы, орозо жабылганда өзү дагы жабылат. Сериал бүттү. Эми 2019-жылы бүтүш керек. Жок. Сахабалар бул айды 6 айлап күтсө, кайра 6 айлап узаткан деген сөз бар. Мунун мааниси эмне? Андагы адеп, тапкан өзгөрүү, Анеки. ошону турмушка киргизүү. Мына, ошону менен жашоо. Ошого 6 ай кеткен. Эми киргизип, эми калыптанган учурда дагы келет, эми дагы даярданыш керек. Көрдүңүзбү? Мына ошол 6 айлап күтүп, ал жөн эле отуруп алды эле, ушул ай келсе экен, ушул ай кетип калды да деп кейип отурган эмес. Жок, сиз айтып аткандай, орозо ичиндеги тапкан азык менен 6 айлап жашап, калганын дагы күтүп 6 айга даярдык менен не кылышкан бар. Агай, эми жыйынтыктайлы. Орозо мектеби дейлик, Рамазан мектеби бизге колубуздан эмнекелерин көрсөтүп берди. Ооба. Мектеп көрсөтүп берди. Биз тамга тааныйт экенбиз, жаза алат экенбиз, текст окуй алат экенбиз дегендей эле биз арамдан тыйыла алат экенбиз, тилди башкара алат экенбиз, тамактан тыйыла алат экенбиз. Колубуздан келет экен, муну өзүбүз көрдүк. Мына ошону көрсөттү бизге Рамазан. Жана үйрөтүп да берди. Бул учурда эмне кылыш керек? Рамазан бүттү. Сиз сахабаларды айттыңыз. Булар мына ушул үйрөнгөнүн, мектептен көргөнүн турмушка киргизүү менен жашачу деп. Биздикилер да ошондой улантыш үчүн, сиз айткандай сезондук болуп калбастык үчүн, орозо бүттү, мен илгерки тас кейпимди кием. Эмнеге коом мени күтүп турат, болбойт да, муну кылбасаң элден чыгасың да, муну демеш үчүн эмне кылыш керек агай? Себеби шайтан турат. Сиз башында суроо бердиңиз. Бүттүңбү деп күтүп турат шайтан. Башында суроо бердиңиз да жакшы. Айдын ичинде кечирим бөлүгү, ырайым бөлүгү болсо, кечирим бөлүгү болсо, үчүнчүдөн анын кийин бардыгын жыйынтыгы катары оттон куткарган деген сыпаты болсо, бул айдын. Мына ушул чындап эле оттон куткарылгандыгынын бир белгиси барбы деп сурадыңыз да? Же ырайымга жетсе ырайым кечирим белгиси барбы деп сурадыңыз да? Же кечирим бөлүгүнө кирилгендигинин белгиси барбы дедиңиз да? Мен сизге айттым, бар дедим. Бирок аны көрө алган бар, көрө албаган бар. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бул маалыматтар келген, ал ошол убада Алла Таала субханаху убадасына тескери келген эмес такыр. Бул Алланын убадасы. Келиштикпи? Бирок жанагы адамдар сезондук кылып туруп эшти жаап койгондон кийин биз эмнени көрөбүз дегенде орозосу кабыл болбогон адамдарды көрөбүз.
орозосу кабыл болбогон адамдын белгиси кайра тас кейпин кийет. Мурдагы кейпине келет. Себеби дегенде ал ушундай болсом деп, ошонун даамын сезгенден кийин аны эңсеп, Кудай Таалам ушуга жеткиргениңе шүгүр деп аткан эле учурунда. Ал деген сөз балды жеген учурда эле бал, а балдан асылдагандан кийин баягы сары майга жетпеген мышык сары майды сасык дейт дегендей. Ал эмне болду? Ал орозодон чыктыбы, бүттү. Ал нерсе мен үчүн эмне? Эшик жабылды. Бул адам эмне дегенде, бул адам орозосу кабыл болбогон, кечиримге жетпеген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил келип туруп, маңдайы менен жер сүзүп, анан Алланын налатында калсын деген учурда амин деген адам ким дегенде, ошол адам болот. Эң коркунучтуусу. Өтө коркунучтуу. Орозону кармады, үйрөндү, таравилерде турду. Каза намаздарында тургуза баштады. Рамазан бүттү, эртеңден баштап юху, кайра эски турмушка кирди. Мына. Бул ким десек, Рамазанга кирип, Рамазанда жашап, кечиримге ээ болбой калган. Буну айтышты эле коркунучтуу. Айтыштын өзү коркунучтуу. Мен азыр айтып атам, ичимен титиреп атам. Коркунучтуу. Бирок тилекке каршы бизде азыр эле кээ бирки туугандарыбыз, кээ бирки жакындарыбыз, кээ бирки досторубуз, кээ бирки адамдарыбыз бар. Бирок агай чындыкты айтыш керек. Биздин эл чындыкты Биз ошого көтөрүп атырган деңгээлге жетти. Ошого милдет алганбыз. Аны айтууга милдеттүүбүз. Аны эскертүүгө милдеттүүбүз. Аны түшүндүрүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан Демек агай Рамазан түйшүк эмес, Рамазандан кийинки жашоо түйшүк экен да. бул айтат, мектеп эмнеге даярдайт? Жашоого. Мына. Мектептен аттестатты алып эле жашоом бүттү дегенди кактан көргөнбүз биз? Окуу жайдын дипломду алып эле мына жыргал башталды дегенди кактан көргөнбүз? Жок. Ал жердеги сиздин алган жетишкендигиңиз мына ошол келечектеги жашоого болгон кадамыңыз болчу. Сиз өзүңүздү кандай көрсөтөсүз тиякта? Менде бир суроо пайда болду. Демек, Рамазан бизге быйыл жеңил болду. Биз жыргап Рамазанда Аллах аба райында салкын кылып берди. Дегендерибиз, демек биз кандай айтсам, муну аябай кыйын жашоо болчу, Рамазан оор деп атты эле, жеңил экен деп Рамазандын өзүн түйшүк көрүп алган экенбиз да. Билесизби, Рамазан Кудайдын кудурети менен жыл айланып турган нерсе. Кудай Таала өмүр берсе, балким саат 6-да күн чыгып, кайра 4-тө баткан мезгилге жабын бап кармак алышыбыз мүмкүн. Мен башында айттым. Ачка жүрүү же ток жүрүү бул көйгөй эмес. Көйгөй ошол мезгилдеги сизге калтырып аткан таасирден сиз канча пайда алдыңыз. Мына. Аллах ыраазы болсун. Мына ушул көйгөйдү биз эмне түшүнүшүбүз керек. Ар бир орозо туткан, ар бир ыйман туткан, ар бир жакшы жашоого кадам койгусу келген. Ушу сен ыйманың жок экен, жок дегенде адамга керектүү жакшы деген нерсени, пайдалуу деген нерсени назарга алышың керек го. Ошол учурда орозо туткандарга акарат кылбаш керек. Орозо туткандарды басынтпаш керек. Себеби дегенде ал жакшыруунун аракетинде, жолунда. Оңолуунун жолунда. Эгерде эртең күнү кайсы бирдем колуна бутунан тая басып бирдемке жасап алып, бир шермендичиликке кабылса дагы аны басынтпаш керек. Себеби дегенде пенделик адашуучулугунан барышы мүмкүн ал. Бардыгыбыз пендебиз. Пендебиз. Бардыгыбыз. А бирок оңолуунун жолу биз үчүн зарыл го. Агай, биринчиден чын жүрөктөн мен сиздин бүгүн ушул жерге келип, маек куруп бергениңизге чын жүрөктөн кубанычта экендигиме ишениңиз. Алла разы болсун. 30 күндүк маек 1, бүгүнкү маек 1. Алла разы болсун сизден. Бул сиздин аракетиңиз, сиздин түзгөн долбооруңуз. Бул сиздеги болгон ниеттин ордунан чыккандыгы. Билиң, сиз кылган эмгегиңизден ошол Кудай Таала убада кылган чекти колго алдыңыз. Менде коркуу пайда болду. Мен сиз айткан нерселерди билген эмесмин агай. Менде коркуу пайда болду. Мектеп дуалынан чыгуудан коркуу пайда болду. Эртең мен да кандай жашайм?
ар бир бүтүрүүчү бүгүнкү күндө ошондой коркот. Дипломду колгандан кийин менин жашоом кандай болот? Мага кесип табылабы? Мени бирөө жумушка алабы? Мен татыктуу катары тааныйбы? Мен коомдон татыктуу орунга ээ боло аламбы? Мени эл кабыл кылабы сүйлөсөм же жумуш кылсам? Мени кайсы бир заводдун директору резюмени көтөрүп барган мезгилде карап туруп, кылган ишимди карап туруп, бир айдан кийин сен азамат экенсиң, сен калгын ушул жерде деп айтат болуу экен деп дайыма эмнеде жашайт? Бул эми дүйнө жашоосу. Мактыбек Арстанбек агай. Бул дүйнө жашоосу. А бирок Алланын астындагы момундук ордубузга келгенде, адамдык пейилибизге келген учурда, мусулмандык жашообузга келген учурда Кудай астында эмне дейбиз? Агай, убактыбыз чектелди. Чегине жетти. Не кылабыз? Аллах өмүр берсин. Амин. Эмки жылы кайра жолугушалы. Амин. Ушундай аянтта, ушул каналда, дагы башка каналдарда ачылсын ушундай долбоорлор. Үй бүлөңүзгө тынчтык берсин. Өмүрүңүздү узун кылсын. Шагирттериңизге береке берсин. Сизге дагы ар дайым минбарыңыз ушундай рахаттарда болсун. Амин. Кылган иштериңиздин ажыр сыйлыгын толугу менен алыңыз. Амин. Аллах насип этсин. Урматтуу Кыргызстан эли журт. Мына ушинтип бүгүн Рамазан айына арналган ораза 30 күн долбоорунун да акыркы мүнөттөрү. Мойнумдагы аманат акыркы. Мына ушул биздин партнерлорубуз сизге берип коюбузду өтүнгөн агай. Чоң рахмат. Ушу 30 күн бою буларга да чоң рахмат. Өтө эле көп мен үчүн. Ратана шириндиктерине, Леско суусуна, Ал-Халал эт азыктарына чоң рахмат айтабыз. 30 күн бою биздин конокторду сыйлап турду. Адал азыктары менен. Мына ушундай чачылып турду. Аллах сиздердин да ишиңиздерге береке берсин. Демек, туугандар, агай айткан нерсени мына ушул тасманы YouTube'да Мактыбек Арстанбек деген каналдан табасыздар. Кайра-кайра көрүш керек окшойт. Мен өзүм да көрөм. Себеби биз Рамазанды бүттүк. Мына жыргайбыз, эртең майрам айттайбыз. Анан башталат жашоо. Эмнени киргизебиз жашоого? Агай мына ошол нерсени айтты. Рамазандан алганыбызды сактап калуу бизге маанилүү болот турбайбы? Рамазандан өтүп алуу эмес, Рамазандын өзүндө татыктуу кармоо эмес, калган бул да маанилүү. Бирок калган айда мына ушул алган нерсебизди көрсөтө алабызбы Аллахыбызга? Ушуну мен алдым эле деп далилдей алабызбы Аллахыбызга? Мен ушундай пендемин деп. Мына ушул олуттуу маселе экен, туугандар. Молдонун айтканын айт, кылганын кылба, кыла албайсың дебейбиз эми. Айтканын да айт, кылганын да кыл, андан жакшы кыл деп жашайбыз иншалла. Себеби биздин эл ушундай. Кааласа кылып коет. Оразоңуздар кабыл болсун. Аллах Таала эли жерибизге тынчтык берсин. Бийлигибизге инсап берсин. Саясатыбызга тынчтык берсин. Экономикабызга тынчтык берсин. Кошуналарыбыз менен болгон мамилеге тынчтык берсин. Үй бүлөбүзгө тынчтык берсин. Эртең майрам. Майрамдайбыз, туугандар. Айтыңыздар куттуу болсун. Ассаламу алейкум.